Бүгүн 23 августка карата Кыргызстанда коронавирустан 5 адам каза болду. Жалпысынан өлкөдө вирустан көз жумгандардын саны 2489 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 228 адамдан табылды. Өлкөдө бул оору жуктургандардын расмий катталганы 174.148 адамга жетти. Бир күндө 394 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 1375 адам жатат. Дагы 2159 адам үйдөн дарыланууда. Бүгүн 23 августта Афганистандан Катарга эвакуацияланган кыргызстандык 11 жаран Бишкекке алынып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда бул жарандар буга чейин Америка уюштурган учак менен Катарга жеткирилген. Бүгүн саат 04:40 Доха, Дубай, Бишкек каттам менен мекенине келишкен. Саясий чыңалуу болуп турган өлкөнүн аймагында калган кыргызстандыктардын бардыгы Кыргыз Республикасынын дип өкүлчүлүгүндө экени. Алар жакында мекенине эвакуацияланары белгиленди. Бүгүн 23 августта Токиодо өткөн Олимпиада оюндарында байгеге ээ болгон спортчуларды сыйлоо азем өттү. Аларча мамлекеттик резиденциясында уюштурулган иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Токиодогу жайкы Олимпиадада грек-рим күрөшүнөн күмүш медаль алган Акжол Махмудов экинчи даражадагы Манас ордени менен 10 миллион сом жана Toyota RAV4 унаасы менен сыйланды. Кыз келиндер күрөшүнөн күмүш медалдын ээси Айсулуу Тыныбековага экинчи даражадагы Манас ордени 10 миллион сом жана Toyota RAV4 үлгүсүндөгү автоунаа берилди. Ал эми коло байге алган Мерим Жуманазаровага 3-чү даражадагы Манас ордени жана 7 миллион сом Toyota RAV4 үлгүсүндөгү автоунаа тапшырылды. Мындан тышкары Олимп оюндарына катышкан спортчулардын баарына жана машыктыруучуларга да акчалай сыйлыктарды тапшырган президент Садыр Жапаров спорттун күрөш түрүнөн тышкары жеңил жана оор атлетикага да маани берип, жандандыруу зарыл экенин белгиледи.